Bir alım aytat, men жашоомдо көптөгөн устаздарды көрдүм. Миңдеген ашык хадис алым устаздарымдан хадис уктум. Миңден ашык китептерди окуп, өз алдымча китептерди карадым. Ошолордун ичинен бир хадисти тандап алайынчы, ошол менин дүйнө ахиретимдин оңолуусуна жетиштүү болсун. Жашоомдо мотивация болуп, жашоомдо бир дайыма ички дүйнөмдү козгоп, туура багыттан сол багытка кетип калбоому жетиштүү боло турган бир хадисти тандадым, ошол мага жетиштүү болду деп. Ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 4 сүйлөмдү айткан. Биринчиси эмне дейт? I'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Өзүңдүн дүйнөң үчүн сен амал кылгын, дүйнөңө аракет кылгын, дүйнө үчүн иштегин. Би qadri maqamika fiha, дүйнөдө канча турсаң ошо ченеминде. Канчалык дүйнөдө туруу бар, жашоо бар, ошо ченемде sen dүйнөгө амал кылгын, дүйнөң үчүн иш кылгын дейт. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Ал эми ахиретиңе амал кылгын. Канча ал жакта калсаң, ошо ченеминде ахирет үчүн амал кылгын, ахирет үчүн иштегин. Wa'mal lin nadri bi qadri sabrika alayha. От үчүн амал кылгын. Тозок алып бара турган күнөө иштерди кыла бергин, көрө бергин, сүйлөй бергин, жей бергин, баса бергин. Би qadri sabrika alayha, канчалык тозокко чыдайм деген болсоң, ошо ченеминде, ошо өлчөмдө анда тозок алып бара турган күнөө иштерди кылгын дейт. Wa'mal lillah bi qadri hajatika ilay. Аллах үчүн амал кыл, Аллахтын айтканын кыл. Аллага канчалык өзүңдү муктаж сезе турган болсоң, канчалык Аллага муктаж болсок, ошончо жерде Аллах Тааланын буйругун, өкүмдөрүнү сактаган дейт. Wa idha aradta an ta'siya maulak, качанда сен өзүңдүн кожоюнуң болгон Аллага тоңмоюнду кылып күнөө кылам десең, фатлуб маканан ла ярак, анда сени көрбөй турган бир орунду тандап ошока чыгып кетип, эч кимге көрсөтпөй күнөө кылган дейт. Yani ушул хадисти мен жашоомо принцип кылып, эреже кылып, жашоомо кабыл алдым, ушул мени дүйнө ахиретимдин оңолуусуна жетиштүү болду дейт да. Ошондон иншалла урматтуу туугандарым, ар бир инсан өзүнө пикир кылыш керек. Өзү туурасында ойлонуу керек. Канткенде мен дүйнөмдү дагы, акыретимди дагы рахаттуу жашоого айлантамын.